Саламатсызбы, Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биздин студияда конокто дүйнөлүк атактуу Эми сыйлыгынын 8 жолку жеңүүчүсү, белгилүү документалист Эндрю Ткач. Hello, Andrew. Nice to see you in our studio. Эндрю, биздин студияга кош келдиңиз. Менин биринчи суроом, азыр социалдык медиа аябай популярдуу эмеспи? Андагы 3 мүнөттөн 10 мүнөткө чейинки видеолорду жаштар тынбай көрүшөт. Мындай шартта даректүү тасмалардын келечегин сиз кандай элестетесиз? Туура айтасыз. Азыр социалдык тармактарда жаштар телефондон эле көргөнгө ыңгайлуу 3 мүнөттөн кыска видеолорду тартып жатышпайбы? Бирок ошол эле маалда адамдар 1 саат же андан ашык видеолорду көргөн Netflix сыяктуу онлайн платформаларда көп. Андыктан бул эки тармак бирдей эле актуалдуу деген ойдомун. Кечээ сиз тарткан бир катар тасмаларды, алардын трейлерлерин көрүп чыктым. Жаратылышты даректүү тасма кылып тартуу ар дайым популярдуу болуп келген да. Азыркы тапта биздин планета климаттык өзгөрүүлөрдөн улам аябай чоң көйгөйлөргө тушукту. Бул кырда алга даректүү тасма тарткандар кандайдыр бир таасир эте алабы? Албетте, биздин Африкадагы жаратылыштын добушун угалы деген сериядагы даректүү тасмаларыбыздын баарын дал ушул көйгөйлөргө таасир этүү үчүн жараттык. Жеке эле жергиликтүү тасма тартуучуларга же элдин үнүн жарыялоо менен эле чектелбей, улуттук деңгээлде кандайдыр бир иш-аракеттердин башталуусуна себепчи боло алдык десем жаңылышпайм. Маселен, Кениядагы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк баалуулуктар тизмесине кирген Ламу жээктерине көмүр казуу боюнча ген иштеткен тармакты киргизүү пландалып жаткан экен. Биз жергиликтүү телеканал жана айлана чөйрөнү коргогон дагы бейөкмөт уюм менен биргеликте бул көмүр шахтасы курула электе эле даректүү тасма тартып жарыяладык. Реакция күчтүү болуп, бул көмүр шахтасын ачуу демилгесин токтоттук. Бул бир гана мисал. Биз кимдир бирөөнү колдобойбуз, бирок экологияга байланышкан баардык даректүү тасмалардын башкы максаты табиятка зыянын тийгизип жаткан же зыян кыла турган долбоорлорду, иш-аракеттерди токтотууга багытталган. Кенияда сиз тарткан айрым тасмаларда жана жергиликтүү медиага берген интервьюларыңызда желим баштыктар менен бөтөлкөлөрдүн көйгөйүн көп көтөрүпсүз. Азыр Кыргызстан да дал ушул чоң проблеманы жеңе албай бара. Кыргызстанда даректүү тасмаларды тартуу менен бул көйгөйдү жеңилдетсе болобу? Ооба, Кенияда азыр желим баштыктар толугу менен тыйылган. Эгер сиз Кениянын базарынан же дүкөндөрүнөн желим баштык сатсаңыз, өндүрсөңүз, анда өкмөт аябай чоң айыппул салат. Sahihi kwa kweli ni kwamba uchafu umezidi kuanzia ufuoni hadi ndani ya maji sababu kuna kitu kama plastik. Кенияда желимден арылууну 3-4 жыл мурун баштап, бирок ишке аша албай кыйналышкан. Себеби өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө соода саттыктын дээрлик баары базарда, көчөлөрдө болот эмеспи? Биз тасма тартканы барганда желимди тыюу боюнча мыйзам иштелип жаткан экен. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү жарандык активисттер элге түшүндүрүү иштерин байма-бай уюштуруп жатышыптыр. Анан кениялык студиялар менен чогулуп, желимдин экономикалык зыяны тууралуу тасма тарттык. Буга чейин анын чыгымы эсептелбептир. Жергиликтүү элдин үнүн уктук. Балыкчылардын балык улоосуна желим баштыктардын тийгизген терс таасирлерин, жаратылыштагы зыянын алардын сөзү менен айттырдык. Сырттан эксперт адистерди кошкон жокпуз. Жөнөкөй кениялыктын сөзү менен эле даректүү тасма даяр болду. Баары азыр таң калышат. Биздин тасма чыккандан 2 жыл өтпөй азыр Кенияда желим баштыкты таба албайсыз. Мурда Кениянын абасында да желим баштыктар учуп калган эле. Мындай кыска убакыттын ичинде желим кантип жок болду? Бийлик аны мыйзам менен чектеп койду да. Эгерде саясий эрк болсо, баары ишке ашат. Анда мамлекет сөзсүз кийлигишүүсү керек турбайбы? Мамлекет, жергиликтүү жарандык активисттер эң башкысы эл муну колдошу керек. Эң негизгиси эл желимден арылуунун маанисин толук аңдаганда гана ишке ашат. Эгер өкмөт эле жогоруда отуруп алып буйрук берип койсо, аны аткаруу оор болот. Бирок эл, адамдар өзлөрү аралашып, желим баштыктардын зыянын толук түшүнгөндө гана абалы өзгөрөт. Бул аракетке ал тургай документалдык көркөм фильмдерди тарткандар да киришкени дурус. Кения желим баштыктан арылгандан кийин
Кыргызстан үчүн бул оңой эле ишке ашаарына ишенем. Can do it. Okay. Now in Kyrgyzstan, investigative journalism always had big. Иликтөөчү журналистика документалдык фильмдер менен өтө тыгыз байланышкан. Кыргызстанда элдин көбү иликтөө жанрында макала, видеолорго ишенет, кызыгат. Экөөнү эки башка кароо керекпи же кайсы бир теманы ачууда экөөнү тең аралаштыруу туурабы? Make some difference between investigative journalism and documentary in our country, Kyrgyzstan. Well, I think, you can have investigative Менимче иликтөө багытындагы даректүү тасмалар менен чогуу, даректүү тасманын ичинде да иликтөө жасоо деген эки түшүнүктү чогуу алып жүрүш керек. Менин тажрыйбамда ошондой эле Кениядагы атактуу иликтөөчү журналисттин Дария Соолуду аттуу бир нече сериядан турган ишинде бул аралашуу ыкмасын байкаса болот. My name is John Alanam. I'm a Kenyan investigative reporter and I'm on a journey. Кенияда элдин көбү согуштан же террорчулуктан эмес, ич ара аймактардын ортосундагы жаңжалдардан улам өлүмгө учураганы маалым. Мунун себеби кургакчылык жана жайыттын тартыштыгы. Миңдеген малы бар уруулар жана аймактар жайыттан улам бири-бири менен согушууга аргасыз. Бул теманы иликтеген журналист бир нече жыл бою уруулар аралык уруштардын түйүнүн чечүүнүн үстүнөн иштеген. Ага биз да кошулуп камера менен кургакчылыктын, кагылышуулардын себебин издедик. Полициянын машинесине түшүп алып, уруш чыккан жерлерге чейин бардык. Баарын тартып жүрдүк. Акыркы уруштардын себебин билдик. Иликтөөчү журналист табият же экология боюнча даректүү тасманы фактыларды чогултуу, кайсы бир окуянын себебин аныктоо менен тарталат. Себеби иликтөө маалында табияттын коркунучта экенин, кайсы бир топтор тарабынан ага каршы кылмыш жасалып жатканын аныктаса болот. You can help that by exposing it. So you spent few weeks in. Сиз бир нече аптадан бери Кыргызстанда жүрүп, абдан көп адамдар менен жолуктуңуз. Бул жака байланыштуу кандай пландарыңыз бар? So do you have some plans for Kyrgyzstan? Well, yes, we would like to. I was invited here. Мен бул жака Борбор Азия университетинин чакыруусу менен Fulbright грант аркылуу келдим эле. Нарындагы журналистика тармагында окуп жаткан студенттер менен жолугуп, аларга лекцияларды окудум. Ошондой эле Кенияда биз тарткан жаратылыштын добушун угалы аттуу фильмге окшош долбоорлорду Борбор Азияда ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн да карадым. Дүйнөдө болуп жаткан климаттык өзгөрүүлөр, экологиялык көйгөйлөрдү кыргызстандыктардын көз карашы менен карап, аны чагылдырууну каалайм. Бул жактагы даректүү тасма тарткан кесиптештериме дүйнөлүк деңгээлдеги фильмдерди элдин үнү менен жаратууга шарт түзүүнү да ойлоп жатам. Менимче муну ишке ашырууга болот. Бул менин биринчи эле сапарымда. Пайдуу алып түптө эле баштады десек болот. Чөлкөмдөгү дагы башка өлкөлөргө да барамын. It's an attempt to lay the groundwork, because I'll be also going to other countries in the region. Did you see? Кыргызстанда сиз тарта турган кызыктуу темаларды жолуктура алдыңызбы? Yes. I mean, there's no question that there's interesting subjects. Everybody always. Ооба, бул жакта азыр элдин баары эле мөңгүлөрдүн тез эрип жатканын, абанын булгануусун айтып жатпайбы? Биз Кенияда да ушул темаларды козгогон Кения эрүүдө деген тасманы жаратканбыз. Ал жактагы тоолордун бийиктиги да 5000 метр болгону менен мөңгүлөрдүн 90% эрип жоголгон. Алгач бул маалыматты британиялык фотографтар 1912 жылы эле аныктап сүрөткө тартып алган экен. Биз ошол сүрөтчүнүн жолун улап, анын каттамы менен эриген мөңгүлөрдү кыдырып тарттык. Ошол эле маалда жергиликтүү дыйкандардын суга суу тартыштыгы, даан эгиндерин өндүрө албай жатканын да кошо тарта кеттик. Дал ушундай даректүү тасманы сиз да Кыргызстанда тарта аласыз. Балким ичиндеги мазмуну башкача болушу ыктымал. Бирок мөңгүлөрү эрип кеткен жерлердин эли кантип жашайт деген суроого жооп издеген болосуз. Абанын булгануусу боюнча да көйгөйлөр бар. Кениянын борбору Найробида, Бишкекте эле кир аба менен дем алат. Бул дүйнөлүк проблема десек болот. Дүйнөнү кыйнаган көрүнүштөрдү силердин оператор же журналисттер элдин үнү менен мыкты чагылдыра алат деп ишенем. So that both herders and wildlife can be protected. Documentary films made by BBC, CNN жана ABC каналдары тарткан даректүү тасмаларга суроо талап аябай көп эмеспи? Медианын бул тармагы кирешелүүбү? Деги эле даректүү фильм тартканга каражатты кантип тапса болот? without such a financial management. Well, we were able to do them in Kenya for like. Биз эми Кениядагы долбоорубузга BBC каналынын бюджетинин балким 10дон 1 эле короттук десем жаңылышпайм. Балким андан да аз акча кетти окшойт.
Мунун себеби бизге жергиликтүү тасма тартуучулар эл жардам берди. Алар баарын акысыз кылышты. Ишибиздин дээрлик баардыгын кениялык карапайым элдин күчү менен бүтүрдүк. Азыркы тапта тасма тартуу технологиясы аябай өнүктү. Дрондорду учурса болот, өзү автоматтык түрдө тарткан камералар бар. Азыркы талап сүрөттүн сапаты эмес, тасмадагы окуянын, аны баяндап берген адамдардын уникалдуулугуна тыгыз байланыштуу. Ушундан улам мен оператор же продюсерлерге айтар элем, кайсы бир окуяны баяндоодо же каарман табууда эл аралык стандарттарды билип алышканы дурус. Жөнөкөй элди тартуу менен документалисттер BBC, CNN каналдары тарткан сапаттагы эле материалды жарата алышат. Эң эле маанилүүсү, кайсы жерде документалдык фильм тартсаңыз, ошол жердин эли көрө алгыдай кылышыңыз керек. Маселен, BBC тарткан даректүү тасмаларын англиялыктар эле көрө алат. Ал тургай Африка тууралуу тартса да, аны африкалык эл таппайт. Тапса да акы төлөп көрүшү керек. Мисалы, кениялыктар өзлөрү жашаган чөйрөдөгү жапай жандыктар тууралуу тасмаларды көрө алышпайт да. Мисалы, Кыргызстанда карышкырлар тууралуу тасма тартып, аны кыргыздарга көрсөтпөй коюу дегендей да. Бирок биз бул ишке жергиликтүү элди, медианы, бийликти, активисттерди тарткандыктан тасмабыз да баарына жеткиликтүү, көрүүчүлөрү көп болду. Local filmmakers that it becomes something that they can care about. Бирок айтыңызчы, мындан акчалай пайда тапса болобу? You know, I would say that it can be self-sustaining. Жок, акчалай пайда алып келбесе да, адамдардын кулк мүнөзү менен кайсы бир проблемага карата түшүнүгүн өзгөртө алат. Бул жакта эл медиа өндүрүмдөрдүн бекер болуусуна көнүп калышкан. Сатып алганды билишпейт. Балким жарнама алып же дагы башка булактардан каражат тапса болот. Мындан тышкары сырттан да каражат табууга болот. Балким бейөкмөт уюмдардын долбоорлору же эл аралык мекемелердин каржысын сураса болот. Маселен, Кенияда бизге жаратылышты коргоочу эл аралык Ситка уюму демөөрчү болду. Бирок эң башкысы, сиз кылып жаткан ишиңиздин социалдык таасирине маани бериңиз. Элдин пикирин өзгөртүп, бийликтин кадамдарына багыт бере ала турган болсоңуз, анда чоң жетишкендик дей алабыз. Акчаны эле ойлобой даректүү тасма тарткан тараптар ар дайым элдин, адамзаттын да камын ойлошу керек. You know, so and all that should be put back into the production. Yeah. Thank you, Andrew. Thank you for coming to Чоң рахмат, Эндрю мырза. talking with us. Урматтуу Азаттык үн алгысынын көрөрманы жана угарманы, бүгүн биздин студияда белгилүү документалист 8 жолку Эми сыйлыгынын жеңүүчүсү Эндрю Ткач болду. Саламатта туруңуздар.